Аны сактап калышса, кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. 5 балам бар. Мындай каражат өзүбүздө жок. Илаған сәжі, Құдай болса бардығы жақсы болады. Құрматтуу кыргыз элим, Кайдыгер Карабайлы 18 жаштагы карындашыбыздын ден соолугу азыркы учурда бир $6.000 акча 18 жаштагы карындашыбыздын өмүрүн сактап кала турган жерде турат. Урматтуу элим, Кайдыгер Карабай жалпы көпчү көрсө көл болот дейт. Баарыбыз биргеликте колубуздан келишинче 1 сом болобу, 5 сом болобу, колубуздан келген акчаны жардам берели. Биз бул жерге видеого эженин байланыш номерин калтырабыз. Кудай буйрса бардыгы жакшы болот деп ойлойбуз эже. Кыргызстан болсо Кайдыгер карабаган боорукер адамдарыбыз көп. Кудай буйрса бардыгы жакшы болот. Ыйлабаңыз, сабыр кылыңыздар. Кудайым оору сыркуудан алыс кылсын. Айыгып кетиңиздер эже. Өзүңүздү тааныштыра кетесизби? Мен Турсунбаева Замира. Тошбаева кызым, Улбазар кызымды алып жатам. Мына больницада жатабыз. Московский районунда Сретенка айылда жашайбыз. Мектепте окуп жүргөн кезде эле ушу тиштери канап, өзүбүздүн поликлиникага барды. Ал жактан бул жака направление берди. Бул жактан эсе кан рагы деген диагноз койду. Ушу биринчи химияны алдык. Туугандардын жардамы менен, өзүбүздүн күчүбүз менен ушу. Биринчи химия канча каражат көрүлдү? Биринчи химия $5-6 кетти. Ошо тыйындарды сиз кантип чогулттуңуз? Бир уюбуз бар болчу, ошону саттык, машинебиз бар болчу, аны саттык. Анан туугандарым аларды сатып берди, туугандардын жардамы менен. Ушинтип эптеп алдык биринчи адамды. Азыр ал жакшы действие берди. Эми ошо экинчи адамды алайык деп чечтик. Ошо кайрымдуу кишилер болсо кайрылып ушу кызыбыздын бутка туруп кетишине жардам беришин сурамакбыз. Азыр кызыңыздын абалы кандай болуп? Ошо ден соолугу тууралуу кеңирээк маалымат бериңизчи. Азыр биз күндө эле тромбоцит куйдурабыз, кан куйдурабыз. Кровотечениялар болуп жатат, ошон үчүн плазма алып жатат. Тромбоцит куйдурбаса канча эмне болот? Канча күндө канча куйдурасыз? Кээде күндө, кээде через день куйдурабыз. Кровотечение токтобойт да тромбоцит куйдурбасак. Ошон үчүн тромбоцитке муктаж болобуз. Мындай айтканда бирөөлөрдүн тромбоцити, бирөөлөрдүн каны менен жашап турат да азырча. Ошон үчүн экинчи химияны алсак, анан да иштеп баштап тромбоцит иштеп чыгып, өзү жакшы отуруп кетет деп ойлоймун. Действие берет деп жатат энди экинчи химия. Канча химия алыш керек? Ар бир пачкасы 50 миң, 53 миң кээде. Жанында да таблеткасы бар, тромбоцит көтөрүлгөн 30 миң, аны 3 ай алышыбыз керек экен. Ошол шартыбыз жетпейсиздерге кайрымдуулук. Ошондо азыр бир химия кылганга канча каражат керек болот? $6.000 керек го. Ошол байланыш номериңизди айтсаңыз, телефон номериңизди. 705-02-99-05. Мен өзүмдүкү.